Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу Универсал KG каналынын көрөрмандары. Бүгүн 7 декабрь биз Куршак мал базарындабыз. Малдардын алды саттуу баалары кандай экенин билебиз туугандар. Аба ырайы туман, суук. Ага карабай биз видеону тартып, элге кызмат кылган аракет кылабыз. Өзүлөрү билгендей эле базарга кирген койлорду алып сатар иштегендер койлорду кармап базарга киргизбей туруп алган аракет кылат. Ушинтип кой базарга деле жетип келдик. Кой базарда эмес, биринчи уйларды тартайлы. Бизде уйлар базарга асыккан үчүн тез тарап кетет. Мына туугандар, ошентип мал базарга деле кирип келдик. Аябай сүрдөп турам. Көптөн бери өзүм видео тарткан эмесмин. Башка адам тартып аткан. Үндөн эле байкасаңыздар керек. Туугандар, ошентип биз эне бала уйлардан баштадык. Базардагы уйларды канча сом эси кармап турат, канчага бербей койду, ошондо базардын орто эсеп баасы чыгат деген ой менен ошону сурайбыз. Бул уйда 65 миң сомдоп эси кармап турат, торпак ургачы, 3 тууган уй экен. 54,5 миң сомго базар көтөрдү эле берген жокмун деп айтты. Тууган болсо 4-чүсүн туйт дейт, азыр боз экен. Туугандар, бул үйгө торпак аябай чоң. 70 миң сомдой кармап турат. 3-чү торпак экен. Туугандар 64 миңге сурат азыр биздин алдыбызда. 64 миңге бербей атат. Содо кылдат бирок. Туугандар, бул үйдө 80 миң сом деп кармап турат. 3-чү торпагы эркек экен. Бул мажды көрүп турасыздар. Аябай чоң мал болот деп эс айткандан 40 миң сомго сатылып, боз экен. Бул мажды азыр 50 миң сом деп айтат. Тууган болсо 3-чү торпак тойт экен. Аябай семиз. Мына боз февральга барып туйт деп айтылат. Билгендер биз билбейбиз, үйренген эмеспиз. Туугандар, ар ким аренса кылып ичинде баласы бар жогун көрүп атышат. Кээ бирлери өздөрүнчө узи болушат экен. Мен узимин, мен билемин деп. Бул чоң мажыны көрүп турсак 42 миң сомго сатылды. Боз экен. Ушул кара чоң мажын мал десек деле болот, чоң уй 42 миңге сатылды. Бул унажыны туугандар 35 миңге сатылды. Баал акчасын эсептеп атышат. Ушул үйдө 35 миңге баа болду, торпак ургач экен. Бул уйларды бир адам кармап турат. 50 миң сомдон деп айтсат. Экиден тууган, эми тууган болсо 3-чү торпагы болот. Базардын айтылышы 50 миң сом болду. Эми соода кылган болсо мүмкүн баасын түшүрүп береттир. Ал соода кылганга жараша болот. Тонор бул соода болду. Унажын биринчи торпагынан көрсөтөбүз. Аябай чоң эркек торпак. 52 миң сомго бер деп талашып атышат. Биз сооданы күтүп атабыз, канчага сатылышына. Базардагы эң чоң уйлардын бири десек жаңылышпайбыз. Туугандар 80 миң сом деп айтат. Жалгыз өзү. Мен айланып бир көрсөтөм азыр. Туугандар, өзү жалгыз 80 миң сом деп армап турат. Бирок базар канчага баа калганын билбейбиз. Уй действительно чоң уй. Жанына торпак, бирөө эле торпак экен. Мына торпакту 17 миң сом сурап атышат азыр жалгыз өзүнө. Ургач торпак. Туугандар, базардагы дагы бир чоң уйлардын бири 52 миң сомго базар сүйлөшүп багылды, бергенин берди. Биздин алдыбызда дагы эле бирок баасы жүрүшүп атат. Мүмкүн дагы көтөрүлөттүр. Уй чоң экен. Мына артынан караганда дагы жамбаш аябай чоң. Сүтүн айтайын десек, азыр сүтүн кайткан, боз, ошон үчүн сүтү жок.
Туугандар, бул жерде аябай чоң соода болуп атат. Азыр 4-өнү 105 миң сомго багылып атышат. Ушул 2 кунажын экөөнүн шерики булар, чоң үй менен жанында торпак. Ошолор 105 миң сомго багылып турат азыр. Бетин тартпай атам да. Рачка. Татар бет. Туугандар, ушуларды ошентип 105 миң сомго азыр багылып турат. Соода болуп атат, сатыла элек. 3 ургачы, бир чоң үй менен, бирок үй кары. Бул кунажын да азыр 35 миңге багылып атат. Боз экен, туйун деп калган деп айтат. Кармап билген адамдар туйт бул деп айтат. Бул экини турган бей, жалпакташтын бейси экен. 100 миң сом деп айтат. Биздин алдыбызда 70 миң берди. Кулуну ургачы. Действительно бирок чоң бейкен. Бою узун, буттары да узун, башында чоң экен, көздөр көргөндөй эле. Мына туугандар, ошондой базарда жылкыларды баштадык. 70 миңге биздин алдыбызда берди. 70 миң оңой акча эмес. Бул бени экини турган бей бышты деп атат. Жашыны 70 миң сом деп кармап турат. Семиз экен. Көрүп турган үчүн действительно семиз көрүп тургандай эле. Бул багууда турган милиген эмес экен, кармасак качып атат. Жан башында чоңдугун көрүп турасыздар. Бул тайда туугандар 40 миң сом деп айтат. Жана жалыны бир жака жаткырып коеюн деп камырдан шабып коюптур. Ол эрип түшүп калат деп айтат. Кичине экен. Бул бени көрүп турасыздар туугандар. Ушул бет тууралуу маалымат сураганга аракет кылабыз. Канча сомго сатам деп атат, канча жашта. Бул бени 90 миң сом деп айтат. Бул куршаптын эле бескен. Канча тууган? 7-чи, ичинде 7-чи экен, жанында турган ургачысы. Бул куршаптын эле аты, жашы кандай? Кунан экен, 70 миң сом деп айтат. Улакка чабып жүргөн, кичинеге улактарга, чоң улакка жарабаса керек. Бул базарда эң алдыңкы аттардын бири экен. Бышты деп айтат. 80 миң сом деп айтат. Бул эсиник эмес, минип тур деп кеткен деп айтты. Басырыңчы. Базарда да кичине мындай аттар менен салыштырып ойноп турат азыр. Базардагы эң алдыңкы аттардын бири, мен жаңылышпам, 200 миң сом деп айтат. Куршаптын өзүнүн аты Быштыбы? Жашы бышты экен. Жазда жаңа сый болуп атат. Телефон номерин азыр алып жазып коем ушул видеонун алдына. Ушинтип бардык эле базарларда ойноп турат. Бирок элдер жаман көрүп атышат мындай кылганга. Жанагы кайтайлы. Буттар аябай чоң. Азыр номерин сурайбыз, номер канча экен? Телефон номери сиздикими? 0773 98 52 53. Ушул жерге чоң кылып жазып коем бул аттын номерине. Тонор базардагы чоң аттардын бири, улактын аты экен. Улагы бар, үйдөрү бар деп айтылат. 150 миң сом дейт. 3 асы экен. Куршаптын өзүнүн эле аты. Азыр телефон номерин да сурайбыз. Базардагы чоң көзгө көрүнгөн аттардын телефон номерин алганга аракет кылабыз. Мына жамбаштар да жоон экен, буттары да жоон. Башын көрүп турса, көзү башкача экен. Мунун атын билбейм, мунун башкача көз өзүнүн аты бар. Телефон номерин айтып койсоңуз.
558 558 08 72 38 08 72 08 72 09. Рахмат. Бул жерге жазып койгон аракет кылам. Бул бышны 70 миң сом деп айтат. Азыр келсе байкайбыз. Баасын билебиз. Жакшы бышты экен 70 миң сом деп айтат. Азыр телефон номерин сурап көрөбүз. 84 25 82 Башына айтып коюң. 222 менен 84 25 82. Кайсыл жердин аты? Куршаптын аты экен, өзүнүн эле. Бул ат эле сатылат экен. Базарга келиптер жөн эле көрсөткөндө бастырган алып келет. 100 миң сом деп айтат. Жашы бышты өзүнүн Куршаптан болот экен. Азыр телефон номерин сурайбыз. Буттары узун, жаммаш аябай чоң, жакшы ат бугудай. Номерди айтып койсоңуз. Телефон номер. интернетке чыгасак айт интернетке 554 95 96 97. бул ошо сайыпкер болот сакалда таксыр Ат аябай жакшы ат экен. Мына базардагы ойноп аткан аттарды билеличи. Бул аты 80 миң сом деп жана ойноп аткан аты ушул. 80 миң сом деп айтат. Азыр телефон номерин сурайбыз. 557 70 557 70 70 73 38. Жашы пышты. Кайсыл жердин аты? Кайсыл жердики? Жалпакташ. сен айтканың эле Базарга ээр жасаган ооба чыгыптыр. Салам алейкум болот. Телефон номерин эле сурайбыз. 32 жылдык стажы бар экен. Бул 8 миң, караса ортодо кара 7 миң, наркы 8 миң. Бул чекедеги өзү 1000. Бармы турган аваздыкы 3,5 болот. Бул телефон номерин айтып койсоңуз. 0771 73 17 67. Салам алейкум, өзгөн. Спортқа қойылған ақшалар чоң ұтыштар тез арада төлемдер ишенимді букмекер